Ош облусунун Чоң Алай районундагы кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал чыңалган абалда мал менен угатышуулар катталууда. Бактыга жараша азырынча жабыркагандар жок. Чоң Алай райондук ооруканасы күчөтүлгөн иш тартибине өткөн кандайдыр бир чукул кырдаал жаралган жагдайга карата 100 орундук даярдалган. Аймактагы ооруканадагы даярдыктар жана эвакуацияланган жарандардын ден соолуктары туурасында аймактык оорукананын башчысынын орун басары Арсанбек Карыбеков жооп бермекчи. Айтсаңыз, оорукананын даяргерчилиги жана жарандарга карата сиздер тараптан медициналык кандай жардамдар көрсөтүлүп жатат? Бүгүнкү күндө райондук ооруканада жалпы кызматкерлери тартылган, күчөтүлгөн тартипте иштеп атышат. Жабыркаган жарандарды кабыл алууга 100 көкө даярдалган бүгүнкү күндө. Азыркы учурда жабыркап кайрылгандар кайрыла элек. Бардык кызматкерлер өздөрүнүн иш алып барып атышат. Дары-дармектер бүгүнкү күндө жетиштүү азыркы убакта. Ошондой эле 4 бригада, мобилдик бригада иштеп атат сыртта. Андан сырткары 2 операциондук бригада даярдалган. Коңшу Алай районунан дагы бир операциялык бригада келген. Алар да бул жерде бүгүн жайгаштырылды. Андан эвакуация болгон жарандар айылдын ичиндеги жайгашкан жерлерине дагы мед кызматкерлер бөлүнгөн, бүгүнкү күндө иштеп жатышат алар дагы.